Байбиче, чайдан ичкиле? Байбиче. Террасиядағы балдардан хабар барбы? Көптен бери менен байланышпай калышты. Баса, унутуп калган турбаймынбы? Байланышты. Звонок кылышып, баарыңарга салам айтышты. Алардын иштери кандай экен? Жакшы дешти го. Мына Асанды келип, окуусун сырттан тапшырып, иштеп кетсин деп атышат. Жакшы, окшойт чагымда иштери. Мына таможняга өткөндөн бери орусиялыктар Кыргызстанга жакшы эле жардам берип атышат. Асанды жибериңиздер деп атышат. Анда Асан барып иштеп келет окшойсуң. Ошентип балам. Мына өзүң көрүп атасың. Жакындан бери турмуш оорлошуп кетти. Айрыкча атаң пенсияга чыккандан бери. Иштеп келбесең болбойт балам. Апа, атам экөөңөр кызык элесиңер. Менин окуум эмне болот? Окуумчу менин. Иштегени барбайм ата. Эмнеге барбайсың? Окуумчу ата. Сырттан окугандар деле бир жакшынакай болуп бүтүп атат. Барасың. Сырттан окугандарды көрүп эле атасыздарбы ата? Эч нерсени кыйратпай эле жүрүшөт. А мен окуумду бүтүрүп, жакшы бир иштерди жасашым керек. Ошту сүйгөндөр ушу көпүрөдөй болуш керек. Ошон үчүн ушу көпүрөнүн ачылышына келип атам. Ар бир Оштун тургуну көпүрөдөй болуш керек. Бириктирип туруш керек. Эки улутту, эки үй бүлөнү, эки көчөнү, бүт Ош шаарын, бүт Кыргызстанды бириктирип туруш керек. Ана, көрдүңүздөрбү? Иштесе болот экен го. Көпүрө салынып, Оштун көркүнө дагы көрүп кошулду. Буюрса мен окуумду бүтсөм, дал ушундай жакшы иштер жасайм. Бүгүн колума диплом тийгенине бир айдын жүзү болду. Атам менен апама Ошто иштейм, чоң иштерди жасайм деген убадаларымды аткарышым керек. Мени ошон үчүн окутушпадыбы? А мен кежир Россияга жөнөтөм дегенине көнбөй окуумду бүтүрдүм. Азыр болсо ар мекеменин эшигин каккылап, иш издөө менен алекмин. Кызык. Балким мага окшоп, окуусун бүтүп алып, жумуш таппай, жаштардын чет элге кетип жаткандыгы да ушундандыр. Жок, мен кетпейм. Мен ата-энеме сүйгөн кызыма берген убадамды аткарышым керек. Мен сүйүктүү Ош шаарым үчүн иштешим керек.